Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Janazanın adebi, marhumlardı uzatуу adebi. Allah subhanahu wa ta'ala ölüm menen жашоонун жаратканы максатын Кур'ан-ы Каримде баян кылат. Аллази халакал маут вал хаят лияблувакум айюкум ахсану амала. Жараткан Аллахын тааныгыла, ал жаратты өлүмдү бу дүйнөдө, ахиретте жашоону жаратты. Эмне үчүн? Силерди сынаш үчүн. Кимиңер жакшы амал кыласыңар. Жакшы амал кылыш үчүн өлүм менен жашоонун максаты ушул экен, жакшы амалдарды кылыш үчүн. Кулун нафсина даикатыл маут, ар бир жан өлүмдүн даамын сөзсүз тартат. Эч ким качып кутула албайт. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде буну ачык баян кылган. Сиздерге, биздерге ошондуктан өлүмдөн алдыңкы адептери биз өлүмдү көп эстешибиз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Актиру дикра хадимил лаззат", яни ал-маут, силер напс кумарды сындыра турган ошо нерсени көп эстегиле. Мындайча айтканда ал өлүм деген. Адамдын напсиси адамга жамандыкка буйруп тарта турган нерсе, ошол өлүмдү көп эстегиле деп. Бул жерде бир маселе бар. Өлүмдү көп эстегенде өлүм эрте келип калбайт. Өлүмдү эстебей коюп такыр эле унутуп калса, ал унутуп кечигип калбайт. Ар бири өз учурунда келет экен. Ида жа ажалухум ла ястахируна саата ва ла ястакдимун. Ажал келгенден кийин бир саат алдын кеч болбойт экен. Ар бири өз учурунда келет. Демек өлүмдү эстей турган болсок, эң биринчи пайдасы адамдын напсиси жамандыкка буйруп чакырып аткан, ошо сууп ал сынат экен. Экинчиден жүрөк тазаланат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: темирге суу тийгенде кандай темир заңдап, кандай мына дат басып кетет, кудум ушундай жүрөктөр да ушундай кирдеп, дат басып, заңдап кетет. Кандай тазаланат деп сураганда, пайгамбарыбыз жооп берген: Кур'анды окуу жана өлүмдү көп эстөө деген. Кур'анды окусак, өлүмдү эстесек, жүрөгүбүз тазаланат экен туугандар. Андан кийин өлүм төшөгүнө өлүм белгиси келип калган киши ал сөзсүз осуят кылыш керек экен. Кандай осуят? Алла Тааланын укуктары, бенделердин укуктары мойнунда калып калган, ошолорду аткаруу боюнча. Мисалы, мен ажылык мага парыз болгон эле аткара албай калдым. Балдарына же туугандарына же ата-энелерине ким болбосун, ажылык парыз болуп калса, аркамдан ошо ажылык кылдырып койгула. Же паланча ушунча жыл намаз окубай калгам, ошонун фидиясын берип койгула. Же болбосо ушунча зекет, ушунча орозо, ушулардын баардыгын осуят кылып коюш керек экен. Бул осуят кылуу бул важип болуп калат. Эгерде укуктар боло турган болсо, мисалы паланчадан бир акча алганмын, аны кайтарып берип койгула, түкүнчүгө буну берип койгула деп, ушулардын баардыгын осуят кылуу туугандар, аласа береселерди айтып, ошолорго айтып коюу. Же болбосо бир жакшы ишке осуят кылып койсоңуз дагы, мына менин акчамдан паланча деген ошо акчаны бул жерге бир мечит салып койгула, же бир жетимкана салып койгула, же ушундай бир немелерге, жакшы иш-чараларга айтып кое турган болсо, Кудай кааласа бул жакшы иш болуп эсептелинет экен. Албетте зулумдукка, бирөөнүн акысын жегенге эч качан осуят кылбаш керек экен. Өлүм төшөгү, өлүм белгилери келип калганда жакшы күмөндө болуш керек экен. Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ямутан ахадукум илля ва хува юхсину биллахи дан". Бирөөңөргө да өлүм келбесин, бирок эгерде өлүм келе турган болсо, ал сөзсүз Алла Тааладан жакшы күмөн кылсын дейт. Шайтан өзү мындай экен да, жаш кезинде, күчтүү кезинде үмүттү көп кылып туруп, коркууну азыраак кылып, көбүрөөк күнөө кылдырып коет экен да. Көбүрөөк азгырып туруп күнөө кылдыртып коет. Не деп? Алла кечиримдүү, сен күнөө кыла бер, кечирет деп көбүрөөк күнөө кылдыртып коет экен да. Ал эми карыганда, же болбосо ошо өлүм төшөгү, өлүм белгилери келгенде, шайтандын азгырыгы кандай болот? Сен ушунчалык көп күнөө кылдың, эми сени кайдан кечирсин? Деп ал жактан уже коркууну үстөмдү кылат экен дагы, үмүттү азайтып коет экен да. Аалымдарыбыз айтат, ошонун тескериси болуш керек да. Күчтүү кезиңизде, жакшы ден соолук, жакшы учурунда бул коркуу көбүрөөк болуш керек үмүткө караганда. Алла Тааладан коркуу көбүрөөк болуш керек
үмүт рахматынын кечиримдүүлүгүнүн үмүтүнө караганда. Ал эми өлүм белгилери келе баштаганда, өлүм төшөгүндө болуп калганда же болбосо карып калганда, ал учурда үмүт гана болуш керек. Үмүт гана. Ошондуктан Ахмад ибн Хамбал рахимахулла айтат, мага Алла Тааланын рахматынан, Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнөн ушундай үмүт айтылган хадистерди мага айткылачы деп турат эле да. Демек, эгерде бир кишини узатып атсак, биз дагы ошол үмүт кыла турган, Алла Таала кечире турган хадистерди көбүрөөк айтышыбыз керек экен. Албетте, ыйык жерге жакын, ошол жакта ыйык жерге жакын өлүү бул дагы жакшы нерсе экен. Муса алейхиссаламга өлүм периштеси келгенде дуа кылган эле. Я Алла, ошол мукаддас ыйык жерге жакын бир таш, бир кадам болсо дагы ошол жака жакын өлөйүн депчи. Бул дегени ыйык Мекке, Медина шаарында эгерде бир кишиге өлүм келип кала турган болсо, бул дагы бакыт экен. Бул дагы бакыт. Анткени Мекке, Медина шаарына Даджал кире албайт. Пайгамбарыбыз Мединада өткөндөргө өзгөчө шапаат кылам деп айткан. Дагы бир топ будан башка дагы фазилеттер көп. Демек, ыйык жерде өлүү дагы бул бакыттуулуктун белгиси экен. Кийим кийүү боюнча, мынакей өлгөндөн кийин биз таза кийим кийгизип коебуз, жаңы кийим кийгизип коебуз. Бул дагы шариятыбызда бар экен. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят келгенде бар. Аннаху ламма хадарахул маут даа бисиябин жадид فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها. Мынакей Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат, бул киши ушул качан өлүм белгилери келе баштаганда жаңы кийим кийген эле, кийин айткан эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мен уккамын, майит эртеге кыямат күнү кайсы кийимде өлсө ошо кийимде тирилет депчи. Бул дагы бар экен. Албетте, Ясин сүрөсүн окуу, пайгамбарыбыз айткан, "Иqra'u сурата Ясин аля маутакум." Мынакей, ушу маркумдарыңарга Ясин сүрөсүн окугула дейт. Бул жерде алымдарыбыз эки ойдо. Мышы жан чыгып аткан учурда дагы окусак болот, өлгөндөн кийин дагы окусак болот. Демек, жан чыгып аткан учурда окусак, жаны жеңил чыгат. Ал эми өлгөндөн кийин окусак, иншалла Алла Таала даражасын бийик кылып күнөөлөрүн кечирет. Рух чыгып аткан учурда дуа кылуу. Аллахумма а'инни аля гамаратил маут ва сакаратил маут. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу акыркы мынакей сааттарда, акыркы секундаларда жан чыгып аткан учурда ушул дуаны окуйт эле. Я Алла, мага жардам бер дейт. Кандай? Өлүмдүн ушу катуулугуна туруштук берүүгө, өлүмдүн ушу эсинен кетип кайра эсине келген учур болот. Ошого мен туруштук берүүгө өзүң я Алла жардам бергин. Аллахума бирафиқил а'ла деп ушу жогорку даражаны, жогорку ушу Алла Таалага рахматын үмүт кылып, күнөөлөрүн кечирсин дегенде сурап туруш керек экен. Албетте, бирден жан чыгып аткан маркумду узатып атсак, талкин деген кандай? Ла илаха иллаллах деп айтып турушубуз керек экен. Лаккину маутакум би калимати ла илаха иллаллах. Демек, биз ла илаха иллаллах сөзү менен ушул маркумдарга, узатып аткан маркумдарга айтып турушубуз керек экен. Себеп, эгерде айт деп айтпашыбыз керек, бирок ла илаха иллаллах деп айтып турсак, ал эсине келип, эсинен кетип аткан учур оңой учур эмес. Ошол учурда эгерде акыркы жолу бир ла илаха иллаллах деп алса болду. Андан кийин эми эч нерсе дебейбиз. Кимдин сөзү акыркысы ла илаха иллаллах болсо, пайгамбарыбыз айткан, ал сөзсүз бейишке чыгат. Сөзсүз дозок оту ага арам болот деген хадистер келет. Ошондуктан калима айтканда ла илаха иллаллах деп жанда кайталап тура беребиз. Айт деп айтпайбыз. Бир жолу айткандан кийин токтотобуз. Жараткан Алла Таала баарыбызга бактылуу жашоо берсин, бактылуу өлүм берсин, кыямат күнү жүздөрүбүздү жарык кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бардык бир туугандарыбыз менен, тууган уруктарыбыз менен иманда бирге кылган болсун. Субхана роббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун аля мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.